Бул курбандык каяктан келген нерсе? Курбандыкты каяктан келген деп сахабалар пайгамбарыбыздан сураганда, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Суннат абикум Ибрахим". Бул узхия, курбандык каяктан келген я Расулуллах, кандай ибадат дегенде, "Суннат абикум Ибрахим алейхиссалам". Силердин атаңар Ибрахим алейхиссаламдын несі сүннөтү деген. Аллах субхана ва таала өтө кадырдуу зат. Аллах субхана ва таала бендесинин кылган кызматыны, кылган курбанчылыгыны кабыл кылат. Кабыл кылып, сүйүп, жактырып калса, Аллах субхана ва таала аны калтырат. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарлардын ичиндеги Абул Анбия, пайгамбарлардын атасы, Улул Азм пайгамбарлардын бүт баарынын атасы. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыздын атасы болот. Ибрахим алейхиссалам пайгамбарыбыз Исмаил алейхиссаламдын баласы. Исмаил алейхиссалам кимдин баласы? Ибрахим алейхиссалам баласы. Ошондуктан бүткүл пайгамбарлардын атасы болгон Ибрахим алейхиссаламдын неси деген сүннөтү деген. Ибрахим алейхиссаламды Аллах субхана ва таала көптөгөн имтихандар менен сынаган. Көптөгөн сыноолордон өткөн. Ошолордун бүт баарыны жакшы өтүп, жеңип чыккандан кийин Аллах субхана ва таала Ибрахим алейхиссаламга Халилуллах деп лакап берген. Халилуллах дегени эң жакын дос деген. Халилуллах некен? Эң жакын дос, бири-бирине киришип кеткен дос айтылат. Эми Аллахтын жакын сүйүктүү бендеси деген сөз. Ибрахим алейхиссаламдын лакабы Халилуллах качан болгон? Ошо сыноолордун баардыгынан өткөндөн кийин Аллах субхана ва таала эми ага лакап берип сүйүктүү бенде кылган. Ошон үчүн биздин шариятыбыз, пайгамбарыбыздын шариаты, ислам динибиз аябай Ибрахим Халилуллахтын диниге жакын. Аябай жакын, усулан дагы, фуруан дагы. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субхана ва таала көбүнчө иттаби миллата Ибрахима ханифа. Иттаби миллата Ибрахима ханифа деп өкүм берет. Ибрахимдин динине эргешкен деген өкүмдөр келет. Себеби Ибрахим алейхиссаламдын дини менен биздин дин усулан ва фуруан өтө бири-бириге жакын. Жакын болгон үчүн Аллах субхана ва таала ушундай өкүмдөр берет. Ибрахим алейхиссаламды балдар Аллах субхана ва таала көптөгөн сыноолор болгон, сынаган, башында сынаганда башында балалуу болгон эмес Ибрахим алейхиссалам. Кээ бир аяттарда 90 жыл, кээ бир аяттарда 100 жыл, 120 жыл болгондо анан Исмаил алейхиссалам төрөлгөн. Караганда балалуу болгон. Эми караганда балалуу болуп, баласын жыттап жашайын дегенде Аллах субхана ва таала айткан, өкүм кылган, эми балаңды алгындагын, аялың менен балаңды алып, Меккеге, Хижазга барып таштагын деген. Жаш бала сүтемди наристе ошо баласын алып, биринчи Ибрахим алейхиссалам Ирактан Шамга көчүп барган, Шамдан кийин анан эмнеге көчүп барган? Маккатул Мукаррамага көчүп барган. Ошол жерге апарган, суу жок, ал жерде эгин жок, салкындаткан дарак жок, эчтеке жок талаага балдарын таштап келген. Куранда иншалла окуйсаңар, аяттар көп жерде Куранда келет. Таштаган, ошол жерге баргандан кийин Аллах субхана ва таала анан ошол жерге таштап кайткын сен деген. Эң кызыгы уламалар айтат, Ибрахим алейхиссалам бул пайгамбар болсо, пайгамбар дейт, Аллахнын пайгамбары, Аллахнын өкмүн аткарып атат. Бирок Хажира энебиз пайгамбар эмес. Хажира энебиздин эмгегини карагыла, анын курбанчылыгын карагыла, чыдамкайлыгын караш керек. Аллахнын өкүмү болсо, анда мен даярмын деп калган. Аллахнын өкүмү болсо мен даярмын, анда Алла таалам бизди ла юзайюна, бизди таштабайт, биз кор болбойбуз, жерде калбайбыз деп, анан Ибрахим алейхиссалам баласы, сүтемди баласы Исмаилди таштап, анан Хажира энебизди таштап, эмнеге барган? Кеткен, кайтып кеткен Шамга. Кайтып кеткен. Ошол убакытта бир аз тамагы болгон, курмасы башкасы, анан бир аз суусу болгон. Ошол курманы жеп, сууду ичкенден кийин анан бала чаңкайт. Чаңкаганда анан Хажира эне суу издеп жүрөйт. Суу издеп, Хажира энебиз эмне кылат? Азыркы Сафа менен Марванын ортосунда чуркайт. Ошол жерге бул тоого чыгат, суу барбы, бирөөдү жарымды көрөмбү деп, тиги тууга барат, бирөө жарым барбы, суу барбы көрүнөбү деп. Ошентип ортодо чуркаган. Баягы чуркаган жери мындай ылдыйгыч жер болгон, сай болгон. Ал жерде түшкөндө бала көрүнбөй калат эле. Ошон үчүн чурка барып, баласын караган. Бияка өтүп чурка барып, баласын караган. Ошон үчүн сай баягы калган ошол жерде. Ошентип 7 жолу эме кылгандан кийин Аллах субхана ва таала эненин баягы баласыга болгон боор курганын көрүп, Алла ырайым менен Жабраил алейхиссаламга өкүм кылып, Жабраил алейхиссалам Ибрахим алейхиссалам пут тепкен, жаш бала путу менен тепкилейт го, ошол жерден суу чыгарган. Замзам суусу ошол суу.
Ошол жерден не кылган? Суу чыгарган Ибрахим алейхиссаламга Аллах субхана ва таала, Исмаил алейхиссаламга анан замзам суусу чыккан. Аллах субхана ва таала ушул Хажира энебиздин кылган курбанчылыгын кабыл кылып, диндин бир жүзү кылып койгон. Кыяматка чейин канча адам хажыга барса, ошол жерде Сафа менен Марвада сайы кылат. Сафа менен Марвада сайы кылбасаң хажың толук болбойт. Хаждын бир рүкүнү болгону харижил месжид, месжидтен сырткаркы нерсе эки тоонун ортосу болгон. Бирок чуркайсың. Аллахка жакты. Аллахка жаккан үчүн Аллах субхана ва таала бул үйдөн ушундай кабыл кылган. Алардын ар бир ишини шариаттын, диндин бир бурчу болуп калган. Диндин бир жүзү болуп калган. Аллах субхана ва таала ошол менен калтырган бул Хажира энебиздин курбанчылыгы. Ошол жерде Аллахтын өкүмү болсо мен макулмун. Мал бектеме жыткыч жеп коюшу мүмкүн, ачка өлүп калышы мүмкүн, суу жок өлүп калышы мүмкүн. Бирок бардыгыга чыдап, Аллах айткан болсо Аллахтын тагдырыга ишенем, Аллах айткан болсо Аллах бизди сактайт деп ишеним менен ушул ишти кылды. Аллах субхана ва таала бул курбанчылыгын кабыл кылды. Кабыл кылып кыяматка чейин калат бул. Кыяматка чейин сай боло берет Сафа менен Марванын ортосунда. Бул Хажира энебиздин кылган курбанчылыгы. Анан баласы Ибрахим алейхиссалам, баласы Исмаил алейхиссалам эң акыры чоңой баштаганда, сай кылы баштаган учурда Аллах субхана ва таала бир түш көрөт. Ибрахим алейхиссалам түш көрөт. Түшүндө баласын соёт. Баласын курбанчылык кылат. Анан ошону келип туруп баласына айтат. Буну да окуйсуңар иншалла, Сурат Саффада окуйбуз, Кудай кааласа келер жылга буларды тафсилан окутабыз иншалла. Пайгамбарлардын түшү балдар вахий болот. Пайгамбарлардын түшү да вахий болот. Ошо вахийдин негизинде келип, баласы менен кеңешет. Баласы менен айтат: "Я бунайя инни раайту фил манам анни азбахук. Фанзур маза тара." Куранда айтат: "Эй балам, мен түш көрдүм, түшүмдө сени курбандыкка чалыпмын. Сен эмне дейсиң?" дейт. Баласынын жообун карагыла: "Иф'ал бима ту'мар. Иф'ал бима ту'мар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин." Аллах кандай өкүм берсе, ошондой аткарыңыз дейт. Иншаалла мени сабырлуулар менен табасыз, мени сабырдуу абал табасыз, мен сабыр кыламын дейт. Жаш бала, буга жете элек жаш баланы не болду? Курбанчылык кылганга Алла таала өкүм кылып атат. Ал дагы 90 жашында же 100 жашындагы аксакал адам балалуу болуп атат. Баланын кадырын билген карыгандагы баласыны сойгонго Аллах субхана ва таала өкүм кылып атат. Баласынан эмне дейт экен деп баласы менен машвара кылганда баласын карагыла. Ибрахим алейхиссалам баласы Исмаил алейхиссалам пайгамбар боло эле. Бирок айтат: "Иф'ал бима ту'мар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин." Көрдүңөрбү? Аллах кандай өкүм кылса аткарыңыз. Мен даярмын. Мен сабыр кыламын деди. Сабыр кыламын деди. Ибрахим алейхиссалам анан баласын апарып сойгон алып барат. Курбандык кылгам деп алып барат. Алып барганда баласы айтат: "Ата, менин жүзүмдү паса каратыңыз" дейт. Менин жүзүмдү көрүп, "Не сиздин баягы ырайымыңыз келип соя албай калышы мүмкүн" дейт. Муз албай калышы мүмкүн дейт. Ошого мени башымды паса каратып туруп союңуз дейт. Аллах үчүн менин жаным курбан болсун. Кур'ан-ы Керимде айтат: "Фаламма аслама ва таллаху лил жабин." Кандайбы? Фаламма аслама ва таллаху лил жабин. Экөөбү тең Аллахтын өкүмүнө баш ийип, ва таллаху лил жабин, баласыны неге жерге карап жаткызгандан кийин, анан союйын дегенде Аллах таала бычак өкүм кылбайт. Соя албайт. Кайра тартат, сойбойт. Ал союн дейт, избах дейт. Аллах таала айтат: "Ла тазбах" дейт. Туурабы? Сен сой дейт бычакты атасы. Аллах сойба дейт. Аллахтын өкүмүн аткарылат, союлбайт. Кур'ан-ы Керимде Аллах таала айтат: "Биз не кылдык? Сени сынадык. Сен сыноодон өттүң" дейт. "Кад саддакта ар-ру'я, инна казалика najzil muhsinin, wa fadaynahu bi zabhin azim." Кур'анда Аллах айтат. Анан баласыны муздай алгандан кийин Аллах субхана ва таала айтат: "Эй Ибрахим, сен не кылдың? Айткан имтихандан өттүң, сыноодон өттүң. Сага биз кабыл кылдык сени. Эми сага балаңдын ордуна мына кочкорду курбанчылык кылып бердик" деген. Асмандан бейиштен бир курбанчылык келет. Асмандан түшөт бир не кочкор, ошону Ибрахим алейхиссалам курбандык кылат. Курбандыктын негизги тарыхы кыскача ушундай болуп башталган. Негизги бул нерсе биздин нафстын курбанчылыгы бул. Жандын курбанчылыгы. Аллах субхана ва таала Ибрахим алейхиссаламды сынап, акыры сыноодон өткөндөн кийин эмне кылган? Адамдын ордуна ошол кочкорду берген. Ошол кочкорду сойгула деп. Кочкор анан ошол убакыттан баштап курбандык болуп калган.